Достор, саякат программасы өз сапарын улантып келет. Биз бүгүн өзүңүздөр менен аркамдагы жазуудан байкап аткандай Орто Азиядагы эң байыркы жана кооз мавзолейлери менен белгилүү болгон Самарканд шаарындабыз. Самарканд Өзбекстандагы жеринин жана элинин саны боюнча 3-орунду ээлеген кала жана Самарканд облусунун борбору болуп саналат. Анын аянты 120 чакырым чарчыны түзүп, 2018-жылдын 1-январына калкынын саны 530 миңдин тегерегинде. Кала деңиз деңгээлинен 720 метр бийиктикте жайгашып, кооз жаратылышы менен айырмаланып турат. Самарканд дүйнөдөгү эң байыркы шаарлардын бири. Археологиялык казууларга таянсак, ал биздин кылымга чейинки 8-кылымда түптөлүп, 2000ден ашык мезгилде Кытай менен Европаны соода саттык менен камсыз кылган Улуу Жибек жолунун так ортосунда орун алган. Андан тышкары, орто кылымдагы чыгыштын илим борбору болгондугун тарых барактары дагы аныктап келет. 14-кылымда Темирлан хандыгынын жана Тимуридтердин династиясынын ордо калаасы болуп, азыркы архитектуралык кереметтердин көпчүлүгү ошол кылымдарга таандык деп айтылып келет. 1925-1930 жылдары Самарканд Өзбек СССРинин борбору дагы болгон. Самаркандтын аталышы боюнча ар кандай божомолдор айтылып келет. Түрк тилинен которулганда бай аймак дегенди түшүндүрүп, ал эми Кытай булактарында Семисикан, башкача айтканда Бүркөк асмандуу шаар деп айтылып келген. Байыркы грек адабият маалыматтарында ал Мараканда деп жазылган. Достор, саякат программасы Самаркандтагы сапарын улантууда. Биз өзүңүздөр көрүп аткандай эле бул шаардын жүрөгү болгон Регистон маданий жана архитектуралык борборунун жанына келип турабыз азыр. Регистан кум жабылган жер деп которулуп, ал Самарканд шаарынын так ортосунда жайгашкан. Негизи Регистан деп орто чыгыш шаарларындагы борбордук аянттар аталып келген. Самарканд Регистаны алардын ичинен эң белгилүүсү болуп саналып, ага 15-17 кылымдарда курулган архитектуралык ансамблдар түрткү болгон. Бүгүн бул жер дүйнө илимпоздорунун гана эмес, жалпы элдердин кызыгуусун жаратып, туристтердин агымы токтобогон жайга айланган. Аянттын эң башкы жайлары болуп, 1417-1420 жылдары курулган Улукбектин медресеси, 1619-1636 жылдары тургузулган Шырдор медресеси жана 1646-1660 жылдары салынган Тиллякари медреселери саналат. Бул 3 медреседен турган жай өзүнүн архитектуралык кереметтери, уникалдуулугу менен баа жеткис байлык болуп саналып, азырдагы кала аянттарын куруудагы укмуштай үлгү болуп келет. 2001-жылы бул ансамбль Самаркандтагы башка байыркы тарыхый имараттары менен ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк маданий мурастарына кирген. Достор, мен турган ушул жер Улукбектин медресеси деп аталат экен. Анын себеби айына бир жолу 14-кылымда Улукбек өзү келип бул жерде окугандарга астрономия, математика жана башка сабактардан билим берип келген экен. Медресе Регистандын батыш тарабында тургузулуп, бир нече жылдардан соң анын бет маңдайында Улукбектин ханакасы курулат. Ал эми түндүк жагында кервен сарайлар орун алган. Акыркы эки имараттар 2 кылымдай туруп, андан соң алардын ордуна 17-кылымдын баш жагында Шырдор жана Тиллякари медреселери курулуп, алар биздин заманда дагы келгендердин назарын өзүнө буруп келет. Улукбектин медресеси 15-кылымдагы мусулмандар үчүн диний жана илимий багыттагы сабактарды берген эң мыкты чыгыштагы университет болуп саналган. Тарыхый булактарга таянсак, ал жерде атактуу акын, окумушту жана ойчул Абдурахман Жами билим алган. Окуу жайларында диний багытта жана математика, геометрия, табигый так илимдерден лекциялар өткөрүлгөн. Аларды өз убагынын белгилүү окумуштуулары Кази Зади Ар-Руми, Жымшыд Гиясаддин Ал-Каши, Ал-Куши жана Улукбек өзү окушкан. Азыр мурунку дарс окулган бөлмөлөр жана ички аянттар келген туристтерге багытталган ар кандай тарых барактарын баяндаган көргөзмөлөр менен бирге чакан жайма жарменкелерге айланып, меймандар ордунан чебер усталардын жасап жаткан иштерине күбө боло алышат.
Bu misga ishlanadi, ya'ni laton, mis sarig'imiz. Bunga Registon maydonining rasmini tushiramiz hozir. Shu razmerdagi ishlar o'rtacha 18 kun, 20 kun vaqtgacha ketadi. Mana bular tayyor holatga kelgunicha ancha vaqt o'tadi. Qancha so'm bo'ladi ham o'sha jasaganingiz? Shu ishlarni tayyori 3 million, 3,5 million o'rtasida bo'ladi. Pashta $300 bo'ladi. Негизинен Регистон аянты Самаркандка келген саякатчыларды өзгөчө керемет медресе, мечит жана башка жайлар менен алыстан тартып, аны менен жакындан таанышканда укмуштууда имараттарга түшүрүлгөн оймо шийме сүрөттөрү жана жазуулары менен көргөндү кубандыруу менен таң калууну жаратат. Ал эми менин аркамда турган бул мемориалдык комплекс Шахи Зинда деп аталып, ал 9-12 кылымдарда салынып, бүгүнкү күндөгү ислам багытындагы архитектуралык баалуулугу өтө чоң мечиттердин бири болуп саналат. Шахи Зинда перс тилинен которулганда тирүү падыша дегенди түшүндүрөт. Ал Самарканд шаарынын орто кылымдагы белгилүү адамдары жерге берилген эстелик күмбөздөрдөн турган комплекс. Бүгүнкү бизге жеткен күмбөздөрдүн саны 11. Алар ири эти менен бири-бирин улай 14-15 кылымдарга таандык. Андан тышкары анын чыгыш тарабындагы Афрасиап шаарчасынын эңкейишиндеги археологиялык казуу учурларында 11-12 кылымдарга таандык күмбөздөрдүн калдыктары дагы табылган. 2001 жылы Шахи Зинда күмбөздөрү Самаркандтагы башка байыркы курулуштар менен ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастары тизмесине кирген. Шахи Зинда күмбөздөрү 9 кылым толукталып, түптөлүп келген. Анын аталышы боюнча уламыш бар. Анда Мухаммед пайгамбардын аталаш бир тууганы Кусам ибн Аббас Самаркандта ислам динин орнотуу үчүн чакан аскерлери менен келет. Бир салгылашууда ал жаанын жебесинен жаракат алып, бирок душмандардан пайда болгон жердеги ачык үңкүргө дагы бир жоромол боюнча кудуктун ичине кирип жашынып, азыр дагы анда жашап келет. Бул жердеги курулуштардын басымдуу бөлүгү 14-15 кылымдарга туура келип, ал эми кошумча курулуштар 18-19 кылымдарга таандык. Бирок алар жалпы комплекстердин көрүнүшүнө эч зыянын тийгизбей, баштапкы көрүнүшү сакталып калган. Шахи Зинда келгендерге өзгөчө таасир калтырат. Ички жолдо өйдөнү көздөй көтөрүлгөн тепкичтер менен эки тарабын байыркы күмбөздөр менен улай, ал эми андагы жазылган сөздөр, түшүрүлгөн оймо чиймелер көргөндү таң калтырып, башкача сезим калтырат. Күмбөздөр көпмөк жана кочкул көгүлтүр өңдөр менен боелуп, аларга гүл сымалдагы сүрөттөр тартылган. Шахи Зинда жалгыз Самарканд шаарынын 25 кылымдык тарыхын камтыган археологиялык архитектуралык эстеликтер комплекси болуп саналат. 1945 жылы 27 мартта Орто Азиянын Казакстандын мусулмандар диний башкармалыгынын карамагына өткөрүлгөн. Бул жерге зыяратка дүйнөнүн булуң бурчунан адамдар азыр дагы тынбай келет. Достор, менин аркамда турган бул мавзолей Тимуридтердин эстеликтери, күмбөздөрү жайгашкан жай болуп эсептелинет. Бул жерде күнү түнү дебей Самаркандка келген туристтердин бардыгы атайын келишип, зыярат кылып кетип турушат. Тимурдун үй бүлөлүк жана анын империясынын мураскорлору үчүн бул көрүстөндөр Самаркандтын түштүк батыш тарабында 1404 жылы тургузулган. Аны кочкул көгүш мозаикалардан турган кыштар кооздоп, ал алыстан эле өзгөчө күн нурларына чагылып, кооздугу менен өзүнө тартат. Ал ислам архитектурасында өзгөчө орунду ээлейт.
Тимуридтердин жаткан жайы деп 2009-жылдан баштап аталып келет. Күмбөздүн курулушу 1403-жылы башталган. Ага Тимурдун, башкача айтканда Темирландын түздөн түз мураскери Мухаммад Султандын мезгилсиз дүйнөдөн кайтышы түрткү болгон. Ал эми курулушту Темирландын дагы бир небереси Улукбек бүтүргөн. Улукбек хан болуп турган учурда бул жай алардын үй бүлөлүк көрүстөнүнө айланып, бул жайда Тимурдун мүрзөсү жана анын балдары Шахрух, Мираншах, Улукбектин жана Мухаммад Султандын неберелери коюлган. Жалпысынан Самарканд шаары ар бир саякатчыны өзүнүн тарыхый архитектуралык курулуштарына бай, мааниси чоң күмбөз курулуштары менен сөзсүз өзүнө тартат. Андан тышкары меймандос эли, конокторго бай сый урматы келгендердин эсинде түбөлүккө калат. Ал эми алардын ар бир чайкана ашканалары, ашпозчулардын даамдуу азыктары, мен гурман дегендерди дагы сөзсүз тамшандырат. Самаркандтын кафе, ресторандары өзлөрүнүн колоритинде жазалган экен. Бул биз турган чайхана Самарканд деп аталып, өзгөчө кооздугу менен жана ошондой эле келгендерди кызыктуу, даамдуу тамактары менен таң калтырат экен. Самаркандтын мейманканалары дагы өзгөчө. Алардын ичине киргенде музейде жүргөндөй таасир калтырат. Дорогие друзья, гостиница «Латиф», как вы поняли, в городе Самарканде. Мы очень рады встрече с любыми гостями и добро пожаловать в нашу гостиницу. Негизинен Самаркандты бир көргөн киши ага кайрадан баргысы келерин мен так түшүндүм. Себеби анын керемет жерлери ачылган, бирок аягына чейин окулбаган китептей сырдуу тамгаларын дагы бир жолу барактап карап чыгууга үндөгөндөй сезим калтырат. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө, Самарканд.